Урматтуу телекөрүүчү, эми жарнамалык негиздеги материал менен таанышып алыңыз. Эске салсам, Коомдук 1-канал жана Ала Тоо 24 жарнамалык материалдын мааниси менен мазмунунан жоопкерчиликти албайт. Пенсионерлер Элкарт улуттук картасын алуу керек. Муну РСК банк эске салат. Өкмөттүн жана улуттук банктын 2018-2022 жылдарга накталай төлөмдөрдүн жана эсептердин үлүшүн бекитүү тууралуу токтомун алайык. Өлкө боюнча төлөмдөрдү улуттук Элкарт картасына өткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кененирээк маалыматты жана жаңы карта боюнча кайда кайрылуу керектигин билүү үчүн сиз 0706 911 111, 0552 911 111 жана 0312 65 08 кечиресиздер 03 85 номерлерине кайрылсаңыз болот. Элкарт картасы аркылуу накталай акча алуу акысыз, ал эми өлкө боюнча 200дөн ашуун банкомат суткасына 24 саат жеткиликтүү болгондуктан пенсионерлер каражатты өзүнө ылайыктуу убакта ала алышат. Кечкисинде каражатты алууга мүмкүнчүлүк бар, кардарларды жашаган жерине жана каттоосуна карабастан бардык бөлүмдөр кызмат көрсөтөт. Уважаемые пенсионеры, для открытия карты Элкарт пенсионной вы можете обратиться в любые отделения РСК банка. Урматтуу пенсионерлер, карта алуу боюнча арызды сиздер РСК банктын бардык бөлүмдөрүнө жазсаңыз болот. Ал үчүн жаныңызда пенсиялык күбөлүк жана паспорт болуусу зарыл. Картаны алуу толугу менен акысыз жүргүзүлөт.